Ошон үчүн бүгүнкү күндө башчы, эгер ушуну билсе эл башчысы, ошого карап мамиле кылыш керек эле. Бул Кытайга чочучу деле эчтеке жок турбайбы? Бул түбөлүгү бут эле турбайбы? Демек бул кызмат кылыш керек да депчи. Бут баш боло албайт да. Же бут аалам боло албайт да. Кайра бир кырдан берилет. 4 мамлекеттин орду бар дүйнөдө деп берилет да, ошо 4 мамлекет жөнүндө. Америка эли табиатты сактап калуу үчүн закон жазыш керек, ошон үчүн күрөшүш керек деп, табиатты сактайт деп. Орус эли адамзатты сактайт деп. Америка эли эгер табиат жөнүндө закон кылып, ошого каражатын жумшап, ошентсе океан Американы каптабайт, табиат кырсыктатпайт, Америка сакталып калат деп. Мына ушуну дипломаттык, философиялык, келечектик түрдө посолуна айтыш керек эле. Президентине айтыш керек эле, эскертип коюш керек эле. Орус эли эгер адамзатты сактоо үчүн күрөшсө, анда орус мамлекети, Россия сакталат деп. Ана мен ойлочу элем, бул ааламдан да берилет. Путин спаситель своего человечества депчи. Ана бул кандай сактап калат деп ойлойбуз да бүгүнкү күндө. Кантип сактап калат? Ооба, Сирияга барып жардам берген үчүн сакталып атабы? Ошол бир кырыбы? Ал бир кырыдыр. Эң башкысы адамзатты сактап калыш үчүн мо Кыргызга түшкөн табыгы илимди, духовный, психологический центрларды ачып окутса, ошол жер сакталат. Же болбосо Ленин эмне кылган? Вечерний деген мектептерди ачканбы? Тамга тааны, китеп окуу бул сага керек дегендей эле. Азыр дагы мына биз Кыргызды вечерний кылып мына колубуздан келишинче эфирден ушу кичинекей телеканалдан. Эгер биз бийлик башында болсок, КТРден, ЛТРден жана башка ошо айылы жеринен айылды өнүктүрүү үчүн адамзатты өнүктүрсө, анан айыл өнүгөт. Адамзат сакталып калса, табиат сакталып калат. Кыргыз өсүп кетсе, анан кыргыздын ээси, табиаттын ээси кыргыз болгондуктан адамзат, табиат сакталат.